Так, туғандар, жалпыңыздарға ассаламу алейкум деймен, құрметті достар, ассаламу алейкум. Жалпы біздің Ағалам Хабар каналымыздың қатысушылары, барыңыздарға ноқаттан салам айтамын. Туғандар, бүгін бұйырса 12 ноябрь 2025 жыл кешкі сағат 20:00 болып қалды. Мен негізі кеше Қадамжайда топта жүргенде ушу ноқатты біздің Нұрғаз деген ағабыз чалды дагын. Ошол жерде турецкий тандыр деген кафе ачылган, ушуну бир жакшы элдерге чагылдырып көрсөтүп көрбөйсүңбү деген. Эми азыр ошол буюрса агабыз айткандай жакшылык көрсөтүп берели. Негизи туугандар, бул кафени өзүбүздүн кыргыз агаларыбыз ачыптыр. Кыргыздар ачкан экен. Мүмкүн болушунча ушундай класс деген нерсени басып бүт группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Жайгашкан жери Ноокат Ош жолунда. Тагыраак айтканда, бул жерде Борбордук мешит бар. Ошо Борбордук мешиттин жанында эле мына жерде частный клиника бар. Ошонун жанында 3 кабаттуу негизи, асты болсо маркет, магазин. Эми негиздеп айтканда бул жакта айлампа бар. Айлампаны көрсөтүп, Ноокаттагы киргөй. Ошодон болжол менен Ош жака жүргөндө бир 200 метрден кийинде ошол жерде кичине поворот бар, ошонун жанында. Эми туугандар, ичине киребиз дагы. Ичинде ички аурасы кандай, ошолорду бүт бардыгын сиздерге жакшылап көрсөтүп берейин. Бөлүшөбүз. Негизи бунун асты Сафо деген маркет бар. Ошонун эле ичине киресиздер дагы. Ичине киргенде буюрса, мынакей. Ичине кире берейин. Ичине киргенде так, жогору чыга беребиз. Ушул жака жогоруга чыгылат. Жогоруга чыгылат, мынакей. Ушундай лестница менен чыкканда. Негизи онда мен айткан кафе мына ушул жер. Анан азыр бул жерде негизи иштеп аткан Нургаз деген биздин агабыз, ушул жерде администратор болуп иштейт экен. Азыр ушул агам жакшылап сиздерге тааныштырат. Ассаламу алейкум. Нургаз ага кандайсыз? Жакшыбы? Келиңиз, мынаны тагып аласыз дагы. Буюрса биздин көрүүчүлөр менен бир саламдашып, анан кафе боюнча маалыматты бере бересиз. Assalamu alaikum Ноокат эли. Биз сиздер менен саламдашып, жаңыдан саламдашып турганыбызга кубанычтабыз. Жолдобай бизде азыр мейманчылыкта. Рахмат. Сурай бересиңер, көрсөтөбүз бардык нерсени. Анан мен жогоруда айткандай, кече ушул Кадамжайда топто жүргөндө ушул жерге негизи сүйлөшкөнбүз. Анан достор, бул жердин бир өзгөчөлүк нерселери бар экен. Азыр ошол өзгөчөлүктөрдү бул Нургаз агам өзү сиздерге кеңирээк маалымат берет. Эми негизи качан ачылдыңыздар? Биздин ачылышканыбызга азыр 1 ай болоюн деп калды. Ооба, 1 ай болоюн деп калды. Негизи Ноокат азыр акыркы азыраак болду, бирок бияка биринчи жолу киришим. Анан 3-үчүнчү этажда бар. 3-үчүнчү этажда бар, ооба. Ал жакта черный касса, банкеттер, анда азыр полный тааныштырып көрсөтөбүз. Ооба. Так, эми неден баштайбыз? Тааныштыра беребиз. Бизде киргенде эле бул жерде биринчи мына десерттер да. Десерттер өзүбүздөн жасалат. Бардыгы короче өзүбүздө жасалат. Эч жактан сатып алып келинбейт. Булар бардыгы ушул жерде жасалат. Ооба, ушул жерде Өзгөчөлүгү бар экен. Өзгөчөлүгү ошондой. Келип даам татып, уже биздин өзүбүздүн постоянный гостилер дагы уже бар. Келип постоянно келип жегендер, Сүйүп жегендер бар. Ооба, келип даамын татып көрсөңүздөр болот. Анан негизи турецкий деп коюпсуздар го. Анан бул жерде турецкий тамактар бар да? Ооба, турецкий тамактарды как раз сен күтүп азыр бул жерде жасап даярдаганбыз. Бул жактан тааныштырып өтөйүн, Негизи анан ичин дагы туугандар бир көрүп коюңуздар. Жакшы. Анан азыр үстүнө дагы чыгабыз. Үстү жагынан көрөбүз. Биягызда кухня экен, Ооба, бул жакта кухня. Бул жак кухня экен. Кухня уже бизде экиге бөлүнгөн. Бул жакта выпечкалар, сушилер отдельный. Как мына мен дагы өзүм мына чет өлкөлөрдө иштеп келгенмин да, мен повар болуп, ар жакта иштеп, ошого мындай ар бирин отдельный кылганбыз да, эле көп бириктирип коюп, неудобный эме болбостон, удобствого караганбыз. Суши отдельный бир жерде, выпечкалар отдельно, пицца бир жерде. Жада калса поварлар дагы өзүнчө да. Например, даамы өзгөрбөш үчүн заготовщик только ошо бир нерсени кылат. Ошол нерсени граммовка менен өзү фасовать этип даярдап берет. Калган поварлар ар кимиси өзүнүн ишин кылат, өздөрү даярдайт да. Поварларда тажрыйба бар. Тажрыйба бар, ооба. Бүт тажрыйбаларды алып эме кылганбыз. Так, анан достор, мынакей. Буюрса биздин келишибизге ушул Нургаз ага ушундай нерселерди даярдап коюптур. Эми бир обзор кылып көрсөтүп коет азыр.
Бул жерде эми мен ачыгын айтайын, мындай ушундай нерселерге жогору экенмин. Биз сирә таныштыра бересиз. Бул Буякта мына суши роллдорду, ооба, анан башка сен нерселерди. айтмакчы туура. Ар кимге ар нерсе жагат. Ооба. Например, биз бирок менюга бардыгын камтыганбыз да. Бул жерде, например, фастфуд жагынан крылышкилер бар, сушилер, пицца издегендерге пицца, шаурмаларыбыз дагы бизде необычный уже мындай метровый деп уже таанымал болуп кетти Метро ноокаттачы. дегенде Метровый узун да. Ооба. метрого окшош да. Ооба, ошондой. Дагы өзгөчөлүктөрү бизде соустарда, короче, жасалышы бир башкача да. Мындай соусту башка жерден таппайсыздар. Соуска көбүрөөк маани беребиз. Плюс как ресторанский, мен өзүм көп жерде иштеп келгендигим үчүн украшения менен мындай как ресторанский берип, ушундай элдерге бергенди өзүм мындай удовольствие да, например, берип бирөөгө жаккан болсо, ар кандай кемчиликтер болот, аларга эми туура кабыл алып, бардык нерсени оңдогонго аракет кылып, биз аракеттебиз да, алдыга карай жылуу үчүн. Так, азыр мына жерде кандай, мисалы үчүн мына тамагыңыз ушул кызык болот да, бул кандай тамак? Бул тамак фетучини деп коет, бул Фетучини. паста, ооба. Бул сливки менен, короче, бул жасалыштары вот необычный да. Жеп көрсөң болот, азыр бардыгын даамын татасың. Ошондой. Так, анан мына нерселерчи, мына шулар дагы кызык болот. Буякта калемпир мына? Ооба. Бул бизден, короче, как комплимент катары азыр жаңыдан киргизип ар бирине берип атабыз. Бул аппетитти ачат да. Бул Анадолу деген, бул турецкий выпечкалар. Биз азыр дагы турецкий выпечкаларды көбөйтүүнүн жолундабыз да. Азыр кошулат бизде дагы изилденип, менюларды уже чоңойтуп, буйруса бардыгы жакшы болот. Иншалла. Түшүнүктүү. Анан негизи бул жерде 3-чү кабатыңыздар да бар экен. Ооба, 3-чү кабатты дагы азыр чыгып көрсөк болот. Ооба. Бизде негизи мындай да, Нургазы ага. Бул 2-чи кабатыңыздар көбүнчө туулган күн ээлерине тошкон жакшыбы, 3-чү кабатпы? Туулган күн, чорный касса ошондой. Например, сен айтпайсың кече футбол ойноп, волейболдон кийин келип, көбүрөөк адамдарга бул үстү жакшы да. Үстү жакшы. Үстүндөн вид панорама. Биз мындай тамашалашып көбүрөөк сүйлөйм мен дагы. Отурганыңыздарда мындай келген меймандарга айтам да. Бул жактан карасаңыздар ош көрүнөт деп коем. Бул жактан карасаңыздар Кызылкая кеңири көрүнүп, кеңири тамактанып, вид панорама деп туруп эме кылабыз да. Бак үстүнө чыгайын анда. Ооба, биз постоянно аракеттебиз. Бул жерде өзү мен 11 жыл чогуу окуган досум ачкан да. Бул кафеничи. 11 жыл Ооба, чогуу окуп, досум ачып, досум өзү дагы өзүн эле ойлой турган эмес, элди ойлоп, бүт нерсени мына ушул Ноокатта жакшы бир деңгээлге көтөрөйлү деп, доставканы, напримерчи, доставканы дагы үзбөй каралган да. Эч качан если доставка чыкпаса деле биз уже иштеп, ким заказ кылса үйүнө туруп жеткирүүгө аракет кылабыз. Доставка шаар ичиндеби же район боюнча? Доставка район боюнча 50% акция, кафе өзүбүз төлөп беребиз, жарымын өздөрү төлөйт да, ошондой. Бизде азыр бул жерде бүт банкет, туулган күн ушул жерде болот да. Бул жакта азыр уже элдер мына гостилер отурушат, бул жакта туулган күн тосушат. Туулган күн тосушсабы? Ушул жакка барайлыбы, бирок? Ооба, ошол жака деле барып, Бирок жакка койбойсуз. эме койсок болот. Көрсөт. Негизи бияк чоң экен, а? Бул жак чоң, ооба. Элдер кыйла уже үйрөнүп калыптыр, а? Элдер кыйла жакшы. Биякта туулган күн элер экен да. Жакшысыздарбы? Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Туулган күнбү? Күнүңүздөрмү? Бир ютубка тартып коелу а сиздерди, а? Ютубка. Ким туулган күнү болуп атат? Канчага толду? 4кө. Мына кызбы? Салам. Салам. Ширин кыз го. 4кө чыгыптыр да. Жакшы. Анан негизи туулган күн, анан башка эртең корпоратив, баягындай иш. Бардык нерсени кылса болот. Биз бул жерде местаны чоңойтуп, канча адам болсо, ошого ылайыкташтырып, биз тамагыңызды тартат. Эме кылып беребиз да. Ар кимдин каалоосу боюнча. Например, биз 20 адам болобуз, бизге көбүрөөк места десе, биз устолдорду бириктирип, ошол эмеге ылайыкташтырып кызматтабыз. Дагы бир айтып кетчү нерсе да. Биз азыр Ноокатта бир мындай жаш балдар менен келгендер көп да. Ошого
детский зонаны ойлоп атабыз. Бул жакын арада. Детский зонаны бир бурчуна, короче, ойной турган уже бүт нерсени караштырып койдук. Бул уже жакын арада ишке ашат, иншалла. Келип тамактанганда эми ошол жагын ойлош керек болуп атат да. Келип кеңири тамак жеш үчүн балдарын киргизип койсо, кеңири ойносо, өздөрү кеңири отуруп чай ичет дегендей. Детский деп калдыңыз, ал ушул жак болобу? Бияк чоң экен да. Ооба, ушул жак чоң, ушул жерден может быть нерге бурушка болот. Бул бир столду эми алып койсок, главный ушу балаларды ойлогонубуз да. Анан эми бир стол менен канча болуп атат. Биз жаш балдардан келип ойноп, кеңири эме болсун деген. Ушул жерде тамактанганча өздөрү Ошондой да. Ошого. Телевизорлорду билгенбиз, булар дагы эл келип кааласа, бул жакында эмеге улап туруп спортивный каналдар бар жок болот. Кече мисалы үчүн Реал Мадрид менен Барселона ойноду го. Ошондой моменттерде ошол трансляция болот. Кеңири бул жака столдорду жасап, прямой келип, главный эмеде тамак заказ кылып коюп, көргөн бул башкача да. Бул ноокатта необычный кылайлы деп, жогорку деңгээлге чыгарайлы деп аракеттебиз. Мына нерсе негизи өзгөчө экен. Так, анан дагы кандай нерселер бар, тааныштыра бересиз? Бүт. Эми мен бул нерсени мен сырттан эле кошко кеткенде көрүп калам. Бирок ичине кирген эмес экен да, эми кирип атпайм да. Эми кел, эми топтон чыксаң чал, мага прямо эле чаласың. Ооба. Анан негизи ошону эме кылабыз да. Стоянка маселеси да. Стоянка маселеси дагы жакшы каралган экен. Арт жагында дагы бар. Ошол жагын да эске алып коесуздар. Арт жагына кеңири коюшса боло берет. Бирок музыканы басатып коесуз, а? Музыка кичине. Бул жерде азыр подаркалар дагы, короче, эртеңиге ойнотойлу деп атабыз. Мунучу. Подаркалар. Азыр сен келет дегениңе, Жолдубайдын атынан эртең келет. 1000 сомдон ашкан чекке кимге насип кылса, ошоларды беребиз. 1000 сом, мисалы үчүн 1000 сомдук тамактана турган болсо, биз ушулардын бирөөсүн беребиз. Ушулардын бирөөсү эртеңкиге уже бирөө жарымга уже насип кылып турат да. Үйгө керектелүүчү буюмдар. Үйгө керектелүүчү буюмдар бүт. Бул канча убакыт эми бир аз болобу аз-маз? Ооба, эртең, короче, эртең менен саат 11ден старт беребиз. Ким 1000 сомдон ашса, уже кечке чейин, түгөгө чейин ойнотобуз буну. 11 болсо да, бирок бул чыгарылыш эми эртең. Бул сен келет дегенге эле кичине мындай эме кыла койдук. Элдерди кыздырып, бизде жумасына бир жолу ушундай нерселерди ойнотуп турабыз, шаурмаларды. Кече эле бир балабыз Дубайга доставка кылам деп спор ойношуп, ал жака жеткирип, бесплатный 20 шаурма берип, ошондой нерселер болуп турат да, тез-тезчи. Анан дагы бир нерсени мен өзүм аз ойлоп калдым да. Элдерге, например, Жолдубай сен атынан, сен деле эми коесуң да Инстаграмга. Бизге подписка болот. Плюс ушул экөөбүздүн видеобузга комментарий жазат. Эң мыкты комментарийни 3 күнгө созойлу. 3 күндө анан тандап алайлы. Акырында жыйынтыкты чыгарып, может быть, экөөбүз жолугуп калсак, отуруп эме кылып туруп видеону чыгарабыз жеңүүчүгө. 1,5 миңдик сертификат ойнотоюн деп атам да. Азыр эми ушул идея кеп калды мындай элечи. 1,5 миңге келип, ушул жерде каалаган дамыны алып, тамактанып кетсе болот да. Например, бир семьясы менен келсе, ошону жогорку уровеньде биз тейлеп эме кылып, буйруса андагы бизде бар жок реальный. Например, эртең муну ким утту? Чегинде эле тартабыз, полный видеого киргизип, видео отчет кылабыз. Например, бар жок реальный болуш керек. Ооба. Негизи ушул кафенин Instagram аккаунтунда белгилеп коебуз, астына жазып коебуз. Ошол жактан кандай движение болуп атат, анан кандай историялар болуп атат, короче, аны биздин жаштар жакшы билет. Ошол жактан байкап турсаңыздар болот. Доставка маселеси. Могу бизде ачыгынан айтайын, бул Ноокат шаары статустаганда 2003-жылы алса керек ошондо. Анан Ноокат шаары десең, чын эле шаар болот да. Анан шаар ичинде дагы анан бирок сыртта алысыраак айылдаргачы. Алысыраак айылга деле уже бизге заказ түштүп, доставщигибиз уже жеткирип, биз кызматтабыз. Бул жагы Бел, Кыргыз Ата, Кызыл Аскер уже биздин постоянный эмелерибиз дагы бар да, клиенттерибиз постоянно чыгат. Анан даже бизде доставкада эме болот да. 10-чу заказга бир адам 10 жолу заказ кылды бизденчи. 10-чу заказга дагы бизде эме каралган да, тамак бесплатно апарып туруп беребиз да. Доставкасы бесплатно. Ооба. Бизде чтобы кызыктуураак болуш керек. Бардык нерсе реалдуу болуш керек дегендей. Ошондой эмеде акцияларды жүргүзөбүз. Бул
Инстаграмдан кирип карап турса болот да. Карап турса Элдер болот, сиздер подписка болуңуздар. Бул Жолдуу айынан подписчиктери Ноокатта көп. Турецкий тандырга өтүңүздөр. Байкап туруңуздар. Сиздер поддержка бериңиздер. Биз Ноокат эли үчүн эле кызматтабыз да. Анан биякта негизи чоң трасса, биягы Улуу Жибек жолу деген нерсе. Биякка Баткенге, Өзбекстан, Тажикстан ушул жерди көрүп аткан болсоңуздар, ушул жерге чоң эле кириңиздер. Жакшы, ички абырасы дагы жакшы, анан тамактарды көрүп турасыздар. Анан мүмкүн болушунча бүт группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Жора Жолдош, Тууган Уруп, кандай группа болсо, буюрса бул Ноокатта ушу өзгөчө бир кафе көрүп турасыздар. Анан эң бир нерсени мен да өзүм баса бергиле айта кетейин. Жаш балдарга буюрса ушул баягы айтат, ошо детский ойной турган жер да болот экен эми. Ошол жагы дагы буюрса жакында уюштурулат. Ошол туугандар бүт жага бөлүшүп коюңуздар. Ишиңиздерге ийгилик. Буюрса жаңылыктарды бөлүшүп туруңуздар эми. Чала бересиң топтон кайтканыңда айтчы. Болду.